Кийинки маселе мусулман болуп биздин өлкөнү башкара баштады. Эми ошого кандай мамиле кылышыбыз керек? Аны кандай урматташыбыз керек, кандай баш ийиш керек? Жана кандай нерселерди баш ийиш керек? Мына бул жөнүндө Аллах субхана таала Куранда да айтып кеткен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөттөрүндө айтып кеткен. Мына ошолорду окуп, анан четинен түшүндүрүп бергенге аракет кылайын. Я айюхаллазина аману атиуллаха ва атиур расула ва улил амри минкум. О иман келтиргендер, силер Алла таалага баш ийгиле, жана анын элчисине баш ийгиле, жана ошондой эле өзүңөрдөн болгон башчыларга баш ийгиле деп Аллах субхана таала Куранда айтып атат. Демек, Алла тааланын буйругу. Адамдар же болсо аалымдар чогулуп алып эле өздөрү ойлоп тапкан нерсе эмес. Бул Аллах субхана тааланын буйругу. Ошондуктан мына аятка көз жүгүрсөңүздөр, өзүңөрдөн болгон башчылык. Бул мусулмандарга айрылып, демек, өзүңөрдөн чыккан мусулман башчыга моюн сунуп баш ийгиле деп атат. Бул демек ачык айкын. Мусулман баласы моюн сунуп баш ийиш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринин булактарында көптөгөн хадистер келген. Айрыкча мына Бухари, Муслим хадис булагы бар. Ошол китептерде атайын ушул башчыга арналган темалар бар да. Ошондо окусаңыздар көптөгөн хадистерди айтып кеткен пайгамбар. Эми ошол моюн сунуп баш ий деген кандай нерседе болот? Аны мо хадисти окуп атып, ошонун аркасы менен түшүнөбүз. Убада ибн Самиттен сахаба айтып атат да. Биз дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга макулдугубузду берип, элчи деп кабыл алганда, мындай деген убадабызды бердик деп атат. Байана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ва таа фил маншати вал макрах ва усрина ва юсрина ва аthalathna алейна ва алла нунази'а al-amra ahlahu fa qala Расулуллах illa an tarawna kufran bawahan wa 'indakum fihi min Аллахи бурхан. Ала сам'i ва таа. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай нерсе айтса, ошону укканга жана эмнени буйругу ошого баш ийгөнгө убадабызды бердик. Ушул баш ийүү убада кайсы нерселер? Фил маншати макрах дейт. Бизге жаккан нерседе дагы, жакпаган нерседе дагы дейт. Ва усрун юсуна, биздин жыргалчылык убакта дагы, кыйынчылык убакта дагы деп атат. Ва аtharathun алейна ва алла нуназил амр ахлау. Жана ошондой эле кийинки келген падашалар өзлөрүнүн кызыкчылыгы үчүн байлыкты топтоп бизге бербей койсо дагы, ошол убакта да баш ийгенге убада бердик. Ва atharathun алейна ва алла нуназил амр ахлау. Жана ошондой эле бийликке келген элдерге каршы чыкпоого убада бердик. Кала Расулуллах илля антара куфран бавахан. Пайгамбар айтып кетти, эгерде ошолордон ачык айкын, шексиз күмөнсүз бир капырлыкты көрсөңөр, фихи мин Аллах бурхан, жана силерде ошо Аллах субхана таала тараптан Куран сүннөттөн ачык келген далилиңер болсо, ошондо гана каршылык көрсөтсөңөр болот деп пайгамбар ошондой айтты. Мына көрүңүздөр, бул хадисте мына сахаба пайгамбар окуян айтып, пайгамбарыбызга биз баш ийүүгө, моюн сунууга убада бердик дейт. Кайсы убактарда бизге жаккан иште да, жакпаган иште дагы дейт. Мисалы, кээ бир адамдар бул максага жагат, буганда баш ийдим деген андай жок. Жакса да, жакпаса дагы. Албетте биздин боёго азыркы айтып аткан маселебиз баш ийүү сыйлоо урматтуу, бул мусулман башчысына гана тиешелүү да. Негизинен мусулмандарды мусулман башчы гана башкарганга, аларга башчылык кылганга гана татыктуу болот. Бул маселенин баары тең бул мусулман башчыга тиешелүү. Мо биринчи хадис Бухари, Муслимде келген. Экинчи хадис бул Муслимде келген хадис азыр. Баягы немелер сурашыктымал да. Кээ бир адамдар эми ошол келген башчылар мына жогорку хадисте айтып атат. Өзүлөрүнүн кызыкчылыгы үчүн дагы байлык топтоп элдерге бербей зулумдук кылып койсо да баш ээ беребиз дегенде, мына башка хадисте пайгамбарыбыз айтып атат да. Саламат ибн Ясид ал-Жуфи деген сахаба пайгамбарыбыздан сурап атат да: "Я наби Аллах, араайта ин камат алейна умараун ясалуна хаккахум ва ямнаун хаккан фама таамруна." Мына биз жана айтып аткан суроону пайгамбарыбызга берип атат. О, Аллахнын элчиси деп сурап атат да ошол сахаба. Айтып бериңизчи, эгерде бир ушундай башчылар келип деп атат, алар өзлөрүнүн акысын гана талап кылат бизден, а бирок биздикин бербейт дейт. Эмне кылабыз ошондо деп пайгамбарыбыздан сурады да. Азыркы адамдын баары сурап аткан, ошонун айынан баягы ызычунун бар чыгып аткан маселе, ошондо пайгамбарыбыз жооп бербей жүзүн буруп кетти. Экинчи жолда сурады. Бул риваятта айтат, 2 же 3 жол сураганда пайгамбарыбыз мындай айтты: "Исмау ва атиу фа иннама алейхима хуммилу ва алейкума хуммилтум." Силер баш ийип, моюн сунгула, айткан сөздөрүн уккула, фа иннама алейхима, алар өздөрүнүн моюнуна жүктөлгөн нерселер үчүн жооп берет, а силер болсо өзүңөрдүкүнө жооп бересиңер dedi. Мындайча айтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, силер өзүңөрдүн миллетиңерди аткарып, Алла таала айткандай баш ийгиле, уккула. Эгерде алар күнөө иш кылып, туура эмес кылып, башка зулумдук кылган болсо, алар ошонун үчүн жооп берет, а силер өзүңөр үчүн жооп бересиңер деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кетти. Мына көрүңүздөрбү, демек ким мусулманмын деп өзүнүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүм деп эсептеген болсо,
анда ушул хадисти ээрчиш керек. Буга окшогон толтура хадистер бар. Баягы өзүнө жакпай калса эле, же бир мусулман башчы ага бийлик бербей койсо, же байлык бербей койсо, же катачылык кетирип койсо, же зулумдук кылып койсо, ошонун аркасынан ага курал көтөрүппү, же сөз жагынан каршы чыгыппы, бийликтен алып чөп, каршылыктар такыр көрсөткөн болбойт. Анан дагы кийинки суроо келет да. Мисалы адам баласы ошол бийлик башчынын жанагындай зулумдук кылып атканын, туура эмес иштерди, шариятка каршы келип аткан иштерин көрүп калса эмне кылат? Мына ушул маселеге кийинки хадис жооп берет. Кал Ауф ибн Малик, аннамасан кал, Ауф ибн Маликтен сахаба айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт. Ала ман вали алейхи валин фараа яти шай'ан мин маъсиятилла фальякрах ма яти мин маъсияти ва ла янзанна мин таати дейт. Бул хадисти Муслим риваят кылган. Мындай айтып атат. Пайгамбар ачык айтып атат. Кайсы бир адамга бир башчы келип ошо шайлап, ошонун карамагына кирген болсо, ошол адамга башчы болуп калган болсо, анан ошол жөнөкөй адам, башы ийилип аткан адам, ошо башчынын бир күнөө иш кылып атканын көрүп калса дейт. Фараа яти шай'ан мин маъсиятилла. Аллах таалага жакпаган күнөө ишти кылып атканын көрүп калса, фальякрах ма яти мин маъсия. Анда ошо кылып аткан ишин, ошо күнөөнү жаман көрсүн дейт. Аны кабыл албасын дейт. Бирок дейт, вала янзанна таата мин. Бирок баш ийүүдөн колун тартпасын дейт. Мындайча айтканда, биз ошол бир башчынын күнөөсүн көрүп калдыкпы? Демек, ошол күнөө ишин колдобойбуз албетте. Күнөөсүн туура эмес деп айтабыз, зулумдук болсо зулумдук деп эсептейбиз. Бирок ошонун аркасынан ага каршы чыгып, бийликтен кулатам деп ага каршы чыккан болбойт. Ошон үчүн айтып атпайбы, ал баш ийүүдөн колун тартпасын деп атат. Ошо күнөө ишти ээрчиресин деп атат. Мындайча айтканда, азыр кайсы бир өлкөнүн башчысы деп коелу, келип мисалы күнөө ишти буйрур деп коелу. Мисал катар деп коелу, кайсы бир башчы экономикабыз начарлап атат, элдин баарыңар бирип алып, мисалы арак чыгарып, ошону даярдап башка мамлекеттерге сатып, экономикасы көтөрөлү деп келип буйруган болсо, биз айтабыз андай башчыга. Албетте бул шариятка каршы иш, бул иште башый албайбыз, туура түшүнүңүз деп ага даават катары айтып коебуз. Бирок ошонун аркасынан бул ушундай иш кылды, туура эмес кылды деп ага каршылык көрсөтүп, ага курал көтөрүп, же болбосо бийликтен кулатканга аракет кылбаш керек да. Анткени пайгамбар сөзүнө каршы келип калат бул. Андан кийин мына Бухари Муслим келе Ибн Аббастын хадиси, ушуга окшол эле хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Ман ра'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran famata illa mata maytatan jahiliyya. Ким дейт өзүнүн башчысынан дейт, амиринен бир жакпаган ишти көргөн болсо, falyasbir alayhi, анда чыдасын, сабыр кылсын деп атат пайгамбарыбыз. Көрүңүздөрбү? Fa innahu man faraqa al-jama'a shibran, ким жамааттан, ошо мусулман жамаатынан бир карыш бөлүнгөн болсо, фамат, анан ошол адам бөлүнүп, ошо бөлүнгөн бойдон өлгөн болсо, иллама, анда жахилият өлүм менен өлгөндөй болот деп атат. Жахилият деген билесиздерби, исламга чейинки доор да. Ошондой өлгөн адамдын өлүмүнө теңелип атат, исламды көрбөй. Ошондуктан бул өтө коркунучтуу. Мына ошо башчыга каршы чыгып туруп өлүп кеткен болсо, сабыр кылбай, анда ошонун өлүмү ошо жахилият доорунда өлгөнгө барар деп атат. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жаман иш көргөн болсо, жакпаган ишти, ага каршы кыла, жаман да кыла, ушак да кыла деген жок. Фалиясбир алейхи деп атат. Сабыр кылсын деп атат ошого. Мына көрүңүздөр, пайгамбарыбыздын насааты ошол. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн ыйман таразаласын. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөзүнө ээрчийби, же көрүнгөн интернеттеги же башка булактардагы ар кандай өзүн баатыр сезген адамдарды ээрчийби. Өзүн кыйынсыз, өзүн акылдуу сезип, өзүн саясатчы сезип, сын пикирлерди, ойду келди айта бергенде ээрчийби. Мына ушундай жакшы ойлонуп коюш керек. Андан кийин дагы башка хадис. Пайгамбар саллаллаху Абдуллах ибн Масуд деген сахабанын хадисинде айтып атат. Иннакум саталқауна бa'да аthara wa umurin tunkirunaha. Qal fama za ta'muru ya Rasulullah? Tu'aduna al-haqq alladhi alaykum wa tas'aluna alladhi lakum дейт. Пайгамбар саллаллаху ачык айтып атат. Менден кийин деп атат. Өз кызыкчылыгын ойлогон батышалар келет деп атат да, башчылар. Асара деп байлыкты же болбосо кандай бир мусулмандарга жалпы тиешелүү болгон нерселер өзүнүн кызыкчылыгына жумшап, элдерди ойлогонду айтат да. Кыргыздар айтып коет го, өз көмөчүнө гүл тартат деген. Ошондой сыяктуу эле. Ошондойду көрөсүңөр деп атат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Жана умуну тункиру, жана башка күнөө иштерди көрөсүңөр деп атат, туура эмес иштерди. Ошондо сахабалар жөн калган жок. О Алланын элчиси, ошондо биз эмне кылабыз деп сурады. Ошондо айтты пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Силер мойнуңарга жүктөлгөн милдет аткарып, алардын акысын бересиңер. Падышаларга акысы деген аларга баш ийүү да. Өзүңөрдүкүн болсо Алла Тааладан сурайсыңар деди да. Көрүңүздөрбү, ал көтөрүш чыгып, уруш, талаш, жаманда күч менен тартып ал деген жок. Силердин мойнуңарга эмне жүктөлгөн болсо, ошону аткарып, алар эмнени сураганын бергиле,
өзүңөрдүкүн Алла Тааладан сурап алла деди. Бир адам сураш ыктымал да, мисалы мен качанга чейин эле сабыр кыла берем, мен ошондой падышалар келип калса мен сабыр кылып жашай берем дегенде пайгамбарыбыз качанга чейин сабыр кылышты, мына башка хадисте айтып кеткен, Бухарымыз айтып атат. Фасбиру хатта талкунал хауд. Мени те кыямат күнү жер хауд деген көл бар го, ошого жолукканга чейин сабыр кыласыңар деп атат. Мындайча айтканда мына кыямат болуп өлгөнгө чейин сабыр кыласыңар деп атат. Мына көрүңүздөр, пайгамбарыбыз кандай деңгээлде мусулмандарды ушул нерсеге баягы үндөп чакырган. Баш үй баса эле айтып кетейин, жакшы иштерде болот да, күнөө эмес, шариатка каршы эмес иштерде болот. Ошол иштерде биз баш ийип жашайбыз, мусулман башчысын урматтап, сыйлап. Эгерде кокустан бери кандайдыр себептен мусулман башчысы атайлап кылабы же наадандыктын айынан бир күнөө ишке буйруп койду деп коелу, анда ошол күнөө ишинде баш ийбейбиз. Бирок ошонун аркасынан ага эмне каршы чыгып, элди козутуп, душмандыкты баштабайбыз. Ошол кылган ишин, буйрган ишин бул туура эмес, буга баш ийилбейбиз деп, башка жакшы иштеринде баш ийип, башка иштерибизди улантып кете беребиз да.